Президент Алмазбек Атамбаев Владимир Путиндин чакыруусу боюнча Санкт-Петербургда өтө турган 6-эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышат. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан кетти. Алыска Чаткал районунун Багыш айылында 70 орунду бала-бакча курулду. Мына ушул жана башка жаңылыктар топтоо менен таанышып алыңыздар. Студияда Нуржан Ташполотова. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына иш сапар менен учуп кетти. Мамлекет башчысы Россиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча Санкт-Петербургда өтө турган 6-эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышат. Ошондой эле иш сапардын алкагында орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен жолугуп, кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланат. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан алынды. Тийиштүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 24-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык Зилалиев Дүйшөнбек Текшербекович ээлеп турган вице-премьер-министр кызматынан бошотулсун деп айтылат буйруктун текстинде. Мындай чечим вице-премьер-министр Сапар Исаковдун сунушу боюнча кабыл алынды. Сунушка Дүйшөнбек Зилалиевдин башка ишке өткөндүгү негиз болгон. Эсенкул Момкулов инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо агенттигинин директору болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Өкмөт башчы агенттиктин эмгек жамаатына жаңы жетекчини тааныштырды. Инвестициялык саясаттын бирдиктүү мамлекеттик орган тарабынан ишке ашырылышы ички жана келечектүү чет элдик инвесторлор үчүн дагы кошумча ыңгайлуулуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Агенттик үчүн негизги милдеттердин бири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана инвестициялык абалды жакшыртуу. Бул милдетти ишке ашырууда тейлөө сапатын жогорулатып, ар кандай тоскоолдуктарды азайтуу зарыл, деди Сапар Исаков. Премьердин айтымында агенттиктин түзүлүшү менен инвестициялык абалды жана бизнес чөйрөнү жакшыртуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Эскерте кетсек, экономика министрлигине караштуу инвестицияларды жана экспортты алга жылдыруу боюнча мамлекеттик агенттигинин макамы жогорулатылган. Тактап айтканда, инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо агенттиги болуп кайрадан түзүлгөн. Чаткал районунун Багыш айылына жаңы бала-бакча курулуп, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилгени турат. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында буга чейин айылда бала-бакча болгон эмес. Мындан улам айыл эле балдардын коңшу айылга ташып келген. Бирок 2-3 чакырым алыста жайгашкан бала-бакчага балдарды кыштын суук күндөрүндө алып барып келүү азапка айлануучу дешет айыл эле. Жаңы бүткөн бала-бакча имараты 70 балага ылайыкташып, бардык шарты бар. Курулуштун каржылоосу жергиликтүү бюджеттин эсебинен 18 миллион сомго жүргүзүлгөн. Жакынкы күндөрү буйртма берилген керектүү эмерек буюмдар келсе, бала-бакча ишке кирет. Мен өзүм деле балам бар, мисалы 3 жашар. Ошо баламды ишке кеткенде кошуналарыма же туугандарыма таштап кетем да. Негиз айлык биринчиден айлык ушу сайтик керек болчу да. Жакшы болду, мына Кудай калса ишке берилет деп атат. Быйылкы жылдан берилип калса, балдарыбыздын баары сайтикке барып жакшы болот да, кыскасы. Карабулак участкасында, Кара суу участкасында дагы муктаждар пайда болгон. Бүгүнкү күндө Карабулак участкасында быйылкы жылга жергиликтүү бюджеттен 7 миллион акча бөлүнүп, алындагы чатырчасы жабылуу алдында турат. Кудай кааласа биздин айыл аймакта ушу бала-бакча көйгөйүн толук чечилет деген ойдобуз 1-2 жыл аралыгында. Фламенко бии. Бул бийди биринчи жолу көргөн адам өмүр бою сүйүп калышы мүмкүн. Ал өзүнүн ар түрдүү кыймылдарды камтыганы менен башкалардан айырмаланып турат. Кененирээк кийинки материалда. Балет бийчиси Екатерина өзүнүн бош убактысында фламенко бийин үйрөтүү менен элек. Ал неоклассика жана модерн бийлеринен дагы хореограф. Испан бийин 2010-жылы Кытайда жүргөндө үйрөнгөн. Мугалими испаниялык атактуу бийчи болгон экен. Это уже пожилая женщина. Я сначала так немножко с сомнением думаю, ну как? Я же привыкла, что они такие все темпераментные, красивые. Но когда она начала танцевать... Фламенко бийин башында жаштарга жакшы жарашат деп ойлочумун. Анткени испан бийин ыкчам, ийине келтирип темпераменттүү бийлеш керек эмеспи. Бирок өзүм жан дүйнөм менен сезгенден кийин бардык жаштагы адамдарга ылайыктуу экенин түшүндүм. Екатерина испан бийлеринин кечесин көп уюштуруп келет. Фламенко музыкант, ырчы жана бийчи арасындагы тандем. Дүйнөдөгү бийлердин арасынан эң сезимтал бийлердин катарында. Себеби мында адамдын бардык сезимдери камтылган. Кээде кайгылуу, кээде назик, кээде позитивдүү болуп чагылып турат. Фламенко жөн гана музыка ыргагында бийлөө эмес, бүтүндөй бир философия. Танец молодой красивой девушки. Мен өзүм бийчи болгондуктан кээде бийдин маанисин толук кандуу түшүнбөй бийлеген учурлар болот. Фламенконун өзгөчөлүгү бийге түшүнгөн учурда кандай акыбалда болсоң, маанайын көтөрүңкү же түшүп турганын бий аркылуу бере аласың. Испан бийин
бийинде кол негизги элемент. Аял заты үчүн колдун кыймылы маанилүү. Себеби буттар узун көйнөктүн астында калып көп мааниге ээ болбойт. Дененин баардык мүчөсү бир ыргакта кыймылдоо менен бийди жеткире бийлөөгө жардам берет. Потому что в каждом человеке много всего. Ар бир адамда түрдүү таланттар катылып жатат, өзгөчө айымдарда. Кээде кыйкырып, төгүлүп, бугуңду чыгарып алгың келет. Мына ушундай учурда ичиңдеги сезимдерди фламенко аркылуу чыгарып жеңилдеп каласың. Көптөгөн улуу муундун өкүлдөрү бийдин салттуу кыймылдарын кайталап, берилүү менен үйдө же бий аянттарында бийлеп келишет. Ал эми жаштар испан бийине өзгөртүү киргизип, ага заманбап жаңы кооз ыкмаларды кошуу менен кечелерди аткарышат. Вы не поверите, когда я увидела... Алгачкы жолу бул бийди фламенконун концертинде көрүп абдан сүйүп калгам. Ошондо өзүмө бул бийди үйрөнөм деп сөз берип, дароо курска жазылгам. Фламенконун табиятын жакшы түшүнгөндөр бул бий адамдын жан дүйнөсүн дүрбөтүп, кандай гана сезим болбосун аны таамай бере алат деп бекемдешет. Жазгүл Жашенова, Ширин Асанакунова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал. Сиздер күнделиктин түшкү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Саламат болуңуздар.